Мынакей урматтуу телекөрүүчүлөр, өзүңүздөр байкагандай, мана беш көрсөтүүсүнүн убактысын биздин коноктурмайына кезек келип жетти. Анан бүгүнкү биздин коногубуз менен тааныштыра кетейин. Республикалык кыргыз тил колунун вице-президенти, Ош шаардык кеңешинин депутаты, тележурналист, филолог Нуркыз Кадырбек кызы эжекебиз бүгүн биздин конокто. Саламатсызбы? Студиябызга кош келипсиз. Өзүң ордундагы маанайыңар жакшы дегендей. Жакшы эжеке. Рахмат. Бүгүн биз көп багытта сүйлөшөбүз. Чыгармачылык жөнүндө, ишмердүүлүк жөнүндө, анан эң негизгиси болгон эне тилибиз жөнүндө. Алгач эле жакында бир жакшы жаңылык угуп калдык эжеке. Наткайым аттуу төш белгинен сыйлаймынсыз. Куттуктайбыз. Рахмат. Тең болсун. Айта кетпейсиз эжеке. Бул Кыргызстан аялдар кеңешинин төш белгиси баягы аялдарга карата, жалпы эле коомчулукка карата сиңирген эмгеги үчүн көбүрөөк саясий чөйрөдө ыйгарылып жүрөт. Ошол бүт жергиликтүү кеңештин депутаттарынан татыктууларды тапшырган экен, ошолордун арасында мен да алып калдым. Албетте баягы сыйлык жалпы, сыймык жалпы дейт. Жагымдуу болду, силерге да рахмат. Мындай жакшы. Биз маегибиздин башында эле көрүүчүлөрүбүзгө эскерте кетели. Биздин коногубузга кызыктырган суроолор болсо, байланышка чыгып суроолорду узатсаңыздар болот. Биз болсо жооп алып берүүгө даярбыз. Эми эне тилибиз жөнүндө кеп кылалы. Азыркы учурда кыргыз тилинин абалы кандай эжеке? Иш жылытарлыкпы? Мен дайыма айтам, мен оптимистмин деп. 20 жыл мурункуга караганда азыр кыргыз тил абалы жакшы, Кудайга шүгүр. Ал түгүл эртең шаардык деңгээлде орус мектептерде орусча физика, химия, биология, математиканы окута турган мугалим жок. Себеби жогорку жерлерде орус группалары жок. Бул да өзүнчө кайра ойлоно турган маселе болуп калат. Бирок кеп кандай маселе? Кыргыз тилин укулуктуу, жагымдуу, жакшынакай сүйлөп атабызбы? Биздин сүйлөгөнүбүздөн башка улут сүйлөгүсү келип кетип атабы же эметип деп атабызбы? Кеп ошол жакта. Эми билгенин билип атабыз, бирок тактык, тазалык деген маселе да бар. Маданият деген кептин маданияты. Бул жагынан кичине иштешибиз керек. Анан мамлекеттик иш кагаздардын 80% кыргыз тил мамлекеттик тилге өткөрүлдү деп жатат. Азыркы учурда дагы жылыштар болуп жатабы? Мамлекеттик тилди, иш кагаздарды бул мамлекеттик тилге өткөрүү деген бул 10 жыл мурунку, 20 жыл мурунку тилди мамлекеттик тилде статусун жеткирүү багытындагы биринчи этап болчу. Ал өттү. Ал түгүл баягы бузуп эптеп баягы арып туура келбесе да өткөрүп атышат. Андан кийинки этапта башка улуттарды ырдатып, сүйүнүп кетип анан белек берүү болчу. Ал да өттү. Бүгүн мамлекеттик тилди эл аралык деңгээлге чыгаруу, колдонуу чөйрөсүн зарылчылык аркылуу кеңейтүү, анан мамлекеттик тилди электрондук, интернеттик багытка киргизүү болуп атат. Мисалы жөн эле социалдык түйүндөргө кире турган болсоң, мен кээде өзүм таппай калам. Анан кийин жанагы мисалы орусча бир илим